сүйүктүү көрүүчүлөргө сүйкүмдүү шоу программаны баштайбыз. Мен Эмир. Жана Аида. Биз менен болуңуздар. Көкөсүмөнгө деле көкөлө учуп эле жерде эле жүрөбүз. Жерде эле жүрөсүз. Намыска тийчү сөздөрдү айтышкан, андан кийин мен ырдап чыккам деп дагы бир интервьюңуз бар экен. Убакыттын өтүшү менен ар бир адамды эйлектен өткөрүп, жакшысын жаныңа кошуп, жаманын алыстатышың керек да. Баскан тууганыңыз Койм да. Не экен бул? Түштө атабы? Жок. Шоу бизнесте өзүнүн атын калтыруу үчүн керек болсо Москва шаарына барып эмгектенип, Каражат топ ырчылыгын баштаган кыргыз эстрада ырчысы Азур бүгүн бизде конокто. Азур деген ысым менен таанылып баштаган ырчы кыздын клибин, сүрөтүн көргөндөр куурчакка окшоштурушат. Эл менин бетимди шпаклевка толугу менен пластика деп ойлошот дейт ал. Ал эми бул канчалык деңгээлде чын, бүгүнкү коногубуздун өзүнөн сурап көрөлү. Ооба, бул шоу берүүсүндө бизде бүгүн татынакай ырчы айым Азур. Азур өзгөчө аты менен, өзгөчө ысымы менен англис тилинен которулганда көк асман дегенди билдирет деп айтыптырсыз. Ооба. Көк асманда көкөлө учуу кандай болот сизде? Көкөсүмөнгө деле көкөлө учуп эле жерде эле жүрөбүз. Жерде эле жүрөсүз. Жакшы. Негизи биздин оюндун эфирдин шарты бар. Эфирдин шарты бар. 40 мүнөттүк бааралашууда эме, неме деген паразит сөздөрдү колдонгонго болбойт. Эгер ошол сөздү айта алсаңыз, оң колуңузду көтөрөсүз дагы өзүңүздү өзүңүз бетке чабасыз. Бул сөз негизи бизге да тиешелүү. Эгер Эмирден же менден байкап калсаңыз, бизге да эскертип коюңуз. Кайсы сөз? Эме? Неме деп ушинтип деген коет. Немелер, эмелер. Алардын кандай айтыш керек, анда туура айтканда. Ошол жерине киргенде мен сизге айтып берем, Монтип айтсаңыз болот эле. Эгерде айтып алсаңыздар анда бир кошумча. Айтарды. Дагы бир кошумча кылып туруп жөргөмүш да алып келип туруп. Жок. Жөргөмүш. Анда баштайлы. Намыска тийчү сөздөрдү айтышкан, андан кийин мен ырдап чыккам деп дагы бир интервьюңуз бар экен. Эми дагы бир намысыңызга тийсе, бийчи болуп кетпейсизби? Эми бийчи болбосом керек, эми андай адамдар кандай десем, жашоодо мындай сен жашооңо тоскоол кылган, анан сага колдоо көргөзгөн ар кандай адамдар болот да. Ошон үчүн убакыттын өтүшү менен ар бир адамды эйлектен өткөрүп, жакшысын жаныңа кошуп, жаманын алыстатышың керек да. Ошон үчүн азыр менин айланамда андай паразит адамдар жок. Паразит адамдар жок. Өтө сонун жооп болду. Жакшы. Негизи сиз суулар сынагында уюштуруучу катары да таныласыз. Өзүңүз да катышкансызбы? Мен өзүм эл аралык конкурска катышып келгем 2017-жылы, бирок Кыргызстандын атынан эмес, башка өлкөнүн. Ой, эмнеге? Башка өлкөнүн атынан. Себеп? Бая ошондой болуп калды ал жерде, эми айтпай эле коеюн эмне себептен болгонун. Ошону билгиси келген Бирок баягы мен мындай аны өзүм үчүн катыштым десем болот, анткени мен кичинекей кезимден бери аябай мындай ошо суулар конкурсунун арасында чоңойдум десем болот. 13 жашыман беричи, ошол модель кыздарды көрүп, анан мен дагы ушинтип бир көйнөк кийип алып бассам деп мындай элестетчүм да. Бирок эмнегедир Кыргызстандын сценасында эмес, башка өлкөдө баскым келчү да. Анан баягы чоң конкурстар баягы катышканга баягы кандай десем, жанымда эле турат ал мүмкүнчүлүктөр. Бирок боюм кичинекей болгондуктан катыша албайм да ал конкурстарга. Анан тилекке каршы, ооба, анан ошо буйруп тиги конкурс мага баягы сунуш таштап калды. Мен конкурска катышпайсызбы, бирок башка өлкөнүн атынан депчи. Ошол кыз отказ кылып коюптур. Байгеге белким жеттиңизби, орун алдыңызбы? Жок, ал жака барганда такыр башкача экен. Бул жакта мисалы мага окшогон эле кыздар катыша берет Мисс Кыргызстанга. Даже бойлору кичинекей болобу, семиз болобу, мындай бизде билбейм, карашпайт да. А тиги жака барганда биз алардын белинен эле келип калат экенбиз ал кыздарды көргөндө. Анткени Европанын кыздары, Америкадан келген кыздар алда канча баягы кинодо көргөн эле кыздардай экен, биз жанында тең келе албайт экенбиз чындыгында. Жакшы. А бирок жашоодо басканы да бир аз өзгөчө болот ал кыздардын. Анан сиз жашоодо кандай басасыз? Баскан тууганыңыз
Дагы жакшы бул силикон. Мына ушундай өзгөчө үнү бар бүгүнкү биздин коногубуздун. Мындай үндөрдү биздин гана эфирден көрө аласыңар. Жүрөк көтөрдү окшойт. Мен эфирден кийин үйгө барып, эфирден кийин үйгө барып бир аз жыт чыгарып, кан чыгарып. Мен азыр асманды карап сүйлөйм. Макул, уланталы. Болду. Азырынча эч нерсе чыкпайт. Ооба. Эч нерсе түшпөйт. Түшпөйт. Ооба, эч нерсе союп келбейт. Уланта берели. Жалгыз дагы биргесте ырдап жүргөнсүз, азыр болсо дуэт Ооба. болуп ырдап жүрөсүңөр. Экөөнүн айырмасы канчалык? Жеңил же оор? Дуэт болуп ырдаганым бул баягы өзүм биринчи продюсер менен иштешип баштагам. Анан продюсерим менен иштешпей калгандан кийин мага ал да канча оор болду. Анткени шоу бизнесте жаңы чыгып келаткан ырчылар үчүн бул акча талап кылынат. Анан баягы мен биринчи баштаганда эле баягы өзүм мындай жөнөкөй эле үй бүлөдөн жөнөкөй эле кыз болчумун да, анан айттым го жөн эле баягы спор болуп келип калгам деп шоу бизнеске. Ошон үчүн баягы мындай эчтеке күтүлбөгөн жерден болду да мен үчүнчү. Анан мисалы кээ бир адамдар көптөгөн жылдар бою даярданышат да шоу бизнеске кирем деп. Ошон эшиги каякта шоу бизнес? Эшиги эми көп. Каягынан киресиң өзүң билесиң. Жакшы, продюсер деп айтып калдыңыз, бир кезде Индия жараны сизге продюсер болушу мүмкүн. Бул чындык. Ооба. Анан ал өзүнүн талабын койгон жокпу? Индия жанрында ырдайсың же болбосо бийлеп чыгасың, шоу стилде ырдайсың деп. Ал деген баягы көптөн бери бир 20 жылдан бери Кыргызстанда жашаган индус, уже баягы орусча сүйлөп, баягы мындай караганда аны индустун эмелери жок да, ал адамда уже бизге менталитетке көнүп калган. Анан чыгарганда ал менен баягы кандай десем, Европа стилинде чыгарайын деп ойлогон. Ал эч кандай Индиянын эмелерин таң калаган. Ооба. Ушундай өзүн сүйөбү. Жана жөргөмүштү көргөндө эле чалыш керек болчу мондай. Жок, мен ал шок болуп калдым дагы. Жакшы. Негизи шоу бизнеске чыкканда көп жылдар бою даярданат дедиңиз. Сиз канча жыл даярдандыңыз? Ошо мен даярданган жокмун да. Ооба, сиз Москвага барып эле даярданып келдиңиз. Мен даяр эмес болуп, анан шоу бизнеске кирип калдым. Анан продюсеримге ишенип, ошол адам чыгарып атса, ошол адам баардыгын жасап берип атса, эчтеке түшүнбөйсүң өзүң, мисалы. Анан баягы команда бар болчу, ал эле эмес, башка менеджер, пиар менеджер деген баягы команда менен иштегенбиз эми. Ал деле көпкө созулган жок, бир 6 айдай эле иштедик окшойт. Андан кийин эле мен 4 клипим чыкканына токтоп калдык. Анткени ал мындай акча азыр түшпөйт экен деп ойлоп калып, анан баягы акча салып бергенден уже тажап кетти окшойт да. Анан ошентип контрактты үзөбүз деди мага. Мен эмне деме элем? Мен ыйлаган жокмун. Анткени мен уже көргөзчү нерсени көргөздүм. Ошол доказывать эткен адамдаргачы. Анткени чыгам, ырчы болом дедим, значит ырчы катары менин клиптерим коюлуп. Демек, ошол индиялык продюсериңизден кийин, экөөңөрдүн ажырашкандан кийин эки жакка, сиз андан кийин Москвага барган турасызбы да? Ооба. Андан кийин баягы кандай десем, мен спонсорлорду деле издеген жокмун. Анан шоу бизнесте деле мындай досторум баягы бири-бирин сүйрөп алып чыгып кетишет го, андай деле жок болчу. Мен байланышым мындай көп адамдар менен байланыша бербейм да. Өзүмө көбүрөөк ишенет окшойм. Клиптериңиз жөнүндө сөз кылалы. Клиптериңиз акыркы күндөрү бир аз эл сынына да көп алынып атат, бир аз ачык болуп кетиптир деп атат, кээ бирөөгө ал жагып атат. Кандай оюңар бар? Эми бул жерде мен баягы Азур деген баягы бренд десем да болот, Азур деп койгом. Бул Азурдун үстүнөн мен азырынча иштей элекмин. Ал Азурду башкача таанышат элдер. Мен ар бир нерсени мындай өзүнчө бөлүп карайм да, баардыгын аралаштыра бербейм. Мисалы, ар бир нерсе өзүнчө да, өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Ошон үчүн дуэт түзүлгөндө дагы бул дуэтте бир гана менин оюм эмес. Бул жерде Арлена дагы бар. Арлена экөөбүздүн оюбуз. Анан баягы шоу бизнеске шоу деп өзү эле айтып турбайбы, шоу алып келиш керек. Анан шоу деген эмне мисалы үчүн? Жалтырак жылтырак, элди таң калткан, бийлеген чынбы, бул шоу. Ошон үчүн шоу жаратканга аракет кылып атабыз десем. Негизи өзүңүз кайра ырдап чыгайын деген оюңуз барбы? Жеке. Албетте бар, пландар түзүлүп атат. Мен ага даярданып атам эми. Жакшы, анда биз дагы мына
теле көрүүчүлөр менен сиз менен чогуу бир сиздин жагымдуу клибиңизге кезек берели. Бум шоу берүүсүндө музыкалык тыныгуу, урматтуу достор. Бүгүн бизде конокто өзгөчө образы менен, өзгөчө аты менен, өзгөчө ысымы менен Азур айым бүгүн бизде конокто. Ооба. Эски тааныштарыңыз мурунку атыңыз менен эле айтышабы же андай жокпу? Эски тааныштарбы? Аты энеңиз мисалы? Аты энем баардыгы уже Азур деп айтат, анткени мен документтериме чейин которуп салгам да. Анан которгонум 2015 которгом. Өзүңүздүн атыңыз деме? Өзүмдүн атымбы Айдай болчу. Айдай. Өтө жакшы эле ат экен. Эмне үчүн Бирок кандай десем, Айдайлар көп да. Жалгыз болгум келет деп окшойт да. Бул жерден сиздин эгоист сезимдериңиз да бар окшойт мындай. Эми ар бир адам өзүнө эгоист. Ар бир баарыбыз өзүбүздү аябай жакшы сүйөбүз биринчи очередте. Анда бул темадан бир аз алыстайлы дагы. Шаарда азыр канчалык сизди таанып билип атышат? Угармандар, шаар тургундары. Мен аны деле билбейт экенмин, баягы көп көчөдө жүрөм деп аралашпайм да. Сиздин студияңыз үйүңүздөбү? Жок, студия, кандай студия? Үйүн жастырганда көчөгө Үйүн чыгып. жастырган эми кечинде барасың да, ал жерде баягы чыгармачылык, баягы чөйрөңдүн бар эле чыгармачыл адамдар да алар сени Азур келди дейт. Үйгө керектүү оокаттарды мисалы атайын соода бөлүмдөрүгө барып же болбосо базарларга барып Жок, алган. сиңдилерибиз бар ошолор. Сиз негизи чыкпайсыз деп кайсы? Негизи баягы көчөлөрдө эле чыгып чыксам дагы мындай очки. Мындай кийинип чыкпайсыз, мындай образда жалтырап. Мен ойлоп аткам да азыр ушул менен Мага да өтө образыңыз мындай жашы, мен билбейм, баягы кичине жашыраак кезимде, азыр бир аз кичине карып бартам. Кудай жашыраак кезимде мынтип жалтырап, элдин көзүнө көрүнүп, баары мени карашса экен деп мындай элдин вниманиясын да талап кылчумун да. Азыр чоңойгон сайын бул тескерисинче болуп баштайт экен. Мени карабаса экен, мага эч ким сүйлөбөсө экен, мындай жайыма койсо деп элечи мындай. Анда ошол сиздин ошол кыялыңыз орундалып атабы же орундалбай атабы? Сизди таанып атабы же таанып билбей атабы? Биз дагы шаар тургундарынан маек алып келдик. Сурамжылоо ишин жүргүздүк сиздин сүрөтүңүз менен чыгып. Анда ошол рубрикага кезек берели. Макул. Бул айымды тааныйсызбы? Жок. Тааныбайсыз, ким болушу мүмкүн сиздин оюңуз боюнча? Модель. Модель. Возможно, модель, не знаю. Жок. Ким болушу мүмкүн? Ким болушу мүмкүн? Ырчы, модель, актриса. Билбейт экенмин. Кечирип коюңуз, бирок тааныбайт экенмин. Тааныбайсыз. Ким болушу мүмкүн? Мүмкүн ырчы, актриса, модель. Я думаю, модель. Модель оюңуз боюнча. Или актриса, или ырчы. Өмүрү көргөн эмес экен. Көргөн эмесмин. Бул ырчы айым, аты Азур. Эгерде бул айым сиздин үйүңүзгө келип калса, эмне кылат элеңиз? Келиши деле кыйын болду. Келбейт, Келбейт. Келген учурда деле идиш жууйт да. Эми Кыргызста кел демек бар, кет демек жок. Эсили келип калса чай бермекмин. Коноктойт башына. Коноктойсуз, демек сиздин үйүңүзгө конокко барса болот. Ооба, Азур айымдын буга чейинки жөргөмүштөн коркуп кыйкырганын баарыбыз көрдүк. Кулактарыбыз жакшы буюрса. Бирок азыркы биздин оюнубузда андан өзгөчө сезимдерди, андан өзгөчө эмоцияларды чыгарып берет деген үмүттөбүз. Ошон үчүн азыр сизге оюнун шартын түшүндүрөйүн. Оюнга керектелүүчү оокаттарыбыз, реквизиттер келет. Анын ичинде кутуча, сиз колуңузду салып, буга чейин эми колуңузду салып дегенде эле сиз түшүнүңүз болуш керек да. Ооба, сиз ошону табышыңыз керек. Ким экенинби? Ким экенимби? Макул, ошоңуз таап калышы мүмкүн, туура, ооба. Ошон үчүн ким экенин, эмне экенин, жаны барбы, жаны жокпу, жаны болсо ал эмне болгон жаны бар, ошонун баарын табышыңыз керек. Анда биз бул жакка алып келип берүүсүн өтүнөлү. Негизи жандыкты салышат да коробка. Эмоция сиздики негизи күчтүү. Эмоция наоборот жок да. Андай болсо, Мен корккон. Келиңиз эми карабайбыз. көп сөз Карабайын. такайга жүктөгөндөй. Карамда Коркунучтуу. карабайбыз. Карабай туруп, сиз буга чейин кинодо дагы роль жаратканыңызды билебиз. Аябай өзүңүздү көп тармактан, көп тараптан көргүңүз келет. Ошон үчүн бул оюн дагы сизге жаңы сезимдерди ачып берүүгө жардам берет болуш керек. Ошон үчүн баштайбыз. Адреналинби? Адреналин. Эмне Параштан салайын? секирилип көрүнөк болсоңуз келиңиз.
андай ооба андай уурулукка кирип жаткандагыдай сезим биякта керек Коркутпаймынбы? көрөлүчү Пишпейт деле. Телек кыйкай баштадыңыз. Не кино? Карабайсыз. Не знаю. карабайсыз э Жаны жүрөгү жок. түшүп өлүп калды Жаны жок деп ойлойсуз, э? жаны жокпу Ооба. анда колуңузга көтөрүп көрүңүзчү эмне экен бул Жандар Эмне деп ойлойсуз? Эмне деп ойлойсуз? Мындай сылап көрсөңүз кармап, кандайсың деп. Кимсиң сен деп сурап көрбөйсүзбү? Сейчас. Кандай элес? Я не знаю, что это. Мындай айтып көрүңүз. ооба бул жаныбар ушундай үндөрдү чыгарат Бул деген чымчык. Канаттары бар ушундай экен. чоң чымчыкпы Канаттары бар. Анда жожо. Жөжөгө окшоп атабы. Канаттары бар экен мынакей. Анан тумшугу. Эме ошо уштук экен. Ошондо эмне болуп калат? Жөжөгө окшош балким, чоң жөжө. Короз. Кичинекей короз. Тоок. Тоок. кичинекей короз чоң жөжө анан жообу тоок Нет. келиңиз анда жоопту Бул короз бул. короз Короз деп ойлойсуз. келиңиз анда көрөлү. бул короз Караңыз. Коркпойт экенсиз. Корозбу? ооба анда оюнубуз бар Уланталы канда экинчисин алып келип берип коесуздарбы? бул Экинчиси. азырынча мындай алып жаап туралы бирок карабанга аракет кылалы Калды. Мен карап коеюн, э. көрүңүзчү келиңиз азыр Сонун экен. Аябай сизге жакчу нерсе экен. Мага да жагат. сиздин мырзалары бир кезде ушул нерсеге жаныбарга мындай теңеп эркелеп да калышы мүмкүн Мени? ооба онон ойной деген сөздөрдү айтып атат Ыр дагы бар балким. ооба манчалык кенен айтпай туралы калганын сиз айтып бериңиз келиңиз колуңузду салалы Силер бирок алдап коюшуңар мүмкүн меничи. Коркунуч жыттанып атат. оо Ал кенеде эме турбайбы? Кенен. Жаны барбы? Же жаны жокпу? Жаны бар экен. Жаны. Мен мунун тыгырчылагынан байкап койдум ким экенин. Коён. коёнбу акырыныраак кармаңыз сиздин Мончтуга сразу. азыр деди келиңиз анда көрөлү жоопту бул коён да коён Реакциясынан коёнун деп эркелеп калышы элесиз да Жок. анда жанагы кийинкисин уланталы Жездебиз бар да. Ооба. Эркелетеби? Жаным эле дейт. Болду. көк асмандын дейт Экен. Булар үйрөтүлгөн эмелер да, ошон Негизи үчүн. эмелерби Коркпойт экен эч нерседен. эмелерге чейин бир жолу бетиңизди чаап алсаңыз болот анан улантабыз Өзүңүздү аябай сүйөт экенсиз. Мен Карап сүйбөсөм ким сүйөт мени? Сал берейинби? Сала бериңиз. эмнеден коркобуз эмнени күтөбүз ошон үчүн бат-баттан эле салалы дагы көрөлүчү бияктан карап жүр. турбайбы Мен карабадым. Жашынып калды. Көрүнбөйт экен карагандан. Мен тарапты издеп көрсөңүз. жок бул чорт эмес Мен ушундай сөзүм. Кармалмай! Эмне экен бул? Түштү атабы? Жок. Бул деген билдим эмне экен. Эмне экен? Чычкан. Чычкан. Анткени мындай тыгырчылаган чычкан эле отко. колуңуз тиштеген жокпу Буга чейин кармап жүргөнсүзбү чычкандарды? Чычкан кармачы. Тыгыр чылаганынан билет. Капаңга түшпөгөндөр чыгарып алып кармайтты. Чычкан. бул жаңылык анын негизи ал жумуштардын баары эркектердики болчу бирок азыр чычкандарды кармап тоокту корозду Аябай жүрөгү түшөт менин колума чыгып. жүрөгү чөт анан Колуңузда мындай жүрөт, ооба мындай ырчы менен гези керек болчу ошо жүрөгү чөттө келиңиз кармаңыз келип атабы Колума минип алды. келиңиз тааныштырып коеюн анан бул чычкан менен ооба Ушундай чычкандарды кармачу элеңиз. Жок, ал мындай эме. Чоңбу? Кичинекей жана бос чычкандар болот го. Айылда. Шампан кирип кеткен. жакшы
Ооба, мына башында сиз оюндун шартын түшүндүрүп берип атканда аябай эле коркуп эле дагы эмне болуп кетет Мен жөргөмүшкен деп ойлоп атам. Жөргөмүш берсеңер коркмокмун. Жөргөмүштү көрбөй туруп сиз салып көрмөксүз да, кармап Ооба, көрмөксүз. бирок аны сырасы сезем да, мындай ауырасынчы. Негизи сиз баардык нерсени сезет экенсиз. Ушул жаныбарлардан кайсысы сизге бир аз коркунучтуу болду? Коркунучтуу. Эң биринчи салгандагы эле момент жаныбар эмес, момент коркунучтуу болду. Анткени мен эмне күтүп, эмне турганын билбейм да. Жөргөмүш болуп калабы деген ой менен салдым окшойт да. Ооба, бирок бүт бардык жаныбарларды туура тапканга аракет кылды, бирок туура да таптыңыз. Анда биз берүүбүздү уланталы. Толук эмне үчүн бир бутун көтөрүп? Ал өзү билет да. Ишигенде. Нетким алсын. Эки бутун көтөрүп тура албайт. Буту ишигенде кандай? Üşügende kadar. Экинчи бутун көтөргөндө кулап калат да. Ишигенде көтөрүп турат ага. Көз жумуп эмнени көрсө болот? Караңгылыкта. Караңгымы? Түштү көрсө болот. Көз жумуп, бул караңгылыкта турат. Эчтеке. Элес. Эч нерсени көрсө болбойт, караңгы эле. Сууга чөкпөйт, отко күйбөйт. Бул эмне? Суга чөкпөйт, отко күйбөйт, Билбейт ким. Ушуну билет болчумун да. Унутуп калдым. Көлөкө? Эмне? Ben bilet bolsun şunu. Кичинекей жашыл адамды көргөндө эмне кылуу керек? Кичинекей жашыл адамды эмне кылуу, эч нерсе кылбай. Учурашуу? Качуу керек. Bilbeyt kim. 7-ни 7-ге көбөйтсө канча? 49. 7-ни 7-ге 49. 7 жерде 7 анча 7. 7'in 7'ge 49. 49. Эмнени даярдап, бирок жей албайсың. Эмнени даярдап, сабак даярдайсың. Билбейм. Планды даярдап, бирок жей албайт. Bilbeyt kim. Билбейм. Кайсы жаныбардын тиш ашказанында? Ашказанында? Жыланмыр. Bilbeyt kim. Билбейм. Жыландыкы. Ооба, берүүбүздү уланталы. Анткени жакшы суроолорубузду буйруса, азыр айымга берип сиздерге жооп берүүгө аракет кылабыз. Азыр болсо комментарийлер кезиктирели. Эч кандай жөргөмүштө түшпөйт андай. Коркуп калдым болду. Келбейт окшойт деп коюм. Негизи комментарийлерге жооп бересизби? Комментарийлерге ар кандай кээде көрүп калсам жооп берип коем. Кандай комментарийлер сизге сиздин көзүңүзгө бат эле көрүнүп калат? Негизи кандай комментарийлер? Негативдер балким. Негативдер көрүнөт, анткени аябай аз жазышат да. Аз жазышат. Аз жазышат. Жакшы. Өтө жакшы. Ооба, биз дагы ошол азбы, көппү, анын баарын көрдүк. Комментарийлерди чогулттук. Азыр сиз ошол быйтыкчалар менен комментарийлерге жооп берсеңиз болот. Көрсөтүп коесуз, же болбосо кыскача сөз менен айтсаңыз болот. Түшүнүктүүбү? Хорошо. Келиңиз. Ооба, жардам берейин, эми коркуп да калбады. Мындай алып коеюн да. Силер мен үнүм дегенче низкий да, анан жана кыздар болуп кыйкыра албайм мен депчи. Жакшы, уланталы. Жабыңыз. Анда баштадык. Айжан деген кыз калтырыптыр. 2 албарысты дейт. Сварщиктин очкисин тагып алыпсың. Уялбайсыңар дейт. Ужас деп табыт. Мен комментарий беремби же жөн эле? Быйтыкчалар менен жооп бересиз. О. Жакшы. Айсалкын Исакова. Мындай бир аз өзгөчө жазыптыр. Неме эле болуп кеткен дейт. Фигураңарды мактанып ырдабай эле койбойсуңар дейт. Фигурабызды. Фигурабызды деп сырды сүйлөгөндөй болдуңуз. Айсалкын. Уланта берейинби? Токторбай деген калтырган экен. Жакшы
Жакшы көз тийбесин. Кийими дагы жакшы экен, башкалар болгондо жарым жалаңач болуп ырдамак дейт. Ырдын дагы мааниси Жоколду. жок. Кайсы ырга жазды экен? Жүрөкчөлөр сачырайт. Махабат деген калтырыптыр. Көзүңө сурма койдурганы аябай жарашыптыр. Супер, ийгилик сага. Не билем. Уланталы, Айбек дейт. Айбек калтырыптыр. Ушул ырды уккан сайын уккум келет. Садаган кетейин бактылуу болду. Сон эркелетиптир. Азыр мен бир аз тура эмес окуп койдум окшойт. Садаган кетейин деп жазгандан да. Кийинкиси Нури принцесса калтырыптыр. Анилорга окшошуп баратасың. Азамат дейт. Анилорга. Мен ар кимге окшошпутмун элем. Кыргыз ырчыларынан кимге окшош турасыздар? Кыргыз ырчыларынан ба? Айымдар. Окшошпойт. Негизи кээ бир комментарийде окугам, эми Юлия Рудскаяның сиңдисисиңби деп жазышат. Сонда карасыздар да. Уланталы. Али деген калтырган экен. Ооба, силерди башка планетада башыңардан сылап тосо алат. Келе койгула деп. Жакшы түшүнгөн жокмун негизичи. Бул силердин акыркы Арлена 2000 ырдаган ырыңарга жазылган комментарий болчу. Уланталы. Альбина дейт, баары жасалма. Көзүнө линза, кош каты, сурма жасаткан дейт. Бүт бары татуаж, ооз болсо чоңойгон дейт. Оозум чоң. Бул көрүүчүлөрдүн айтылган сөздөрү. Бир нече быйтыкчалар менен эле жок. Бир нече мондай, Жакшы. Кээ бир адамдар ушундай комментарийлер окулганда, же айтылганда өзүн аябай жаман сезип, эч нерсе түшкөн жок. Өзүн аябай жаман сезип, бир ыңгайсыз абалга түшүп өткөндө сиз кандайсыз? Негизи бул деген виртуалдык жашоо да мен үчүн Instagram, интернет дегенчи. Чыныгы жашоодо антип эч ким айтпайт да мага. Өзүңүздүн көзүңүзгө, бетиңизге келип монтип айткан адам боло элек. Мен өзүм бетиме баары эле баягы суктануу, комплимент ушундай угам, эми сен мындайсың дегендей сен. деген сөз айтышпайт. Негизи адамдардын духу жетпейт окшойт. Анда биринчи комментарий менден болсун, Биринчи комментарий менден болсун. Жакшы кыйкырат экенсиз. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Азыр мына өзүңүз көрүп тургандай эле. Азыркы учурда биздин экраныбызда атайын сүрөттөр чыкты. Бул сүрөттөр өзгөчө. Бул бир макалды билгизет. Макалдар жакшы эле билесиз да, кыргыз макалдары. Макалдарды унутуп калдым. Унутуп калдым. Ооба. Эстейсиң да? Биз баягы Советтер Союзунда дегенде эле сиз Таможня союзуна кошулуп эле кезде билет болушуңуз керек эле. Жакшы. Биз азыр сизге бул суроо катары дагы берилет. 4 сүрөттү карап туруп, бир макал жаратышыңыз керек. Макал? Макал. Кандай деп ойлойсуз? Мына чачы жок киши, эми чачы бар экен, бир аз чачы бар экен. Той болуп атат, тарактын сүрөтү турат. Бул даам эле азырынча кайсы? Ооба, коштошуу. Кандай деп ойлойсуз? Сөздөрдү деле айтып көрсөңүз болот? Негизи мына могу чачы жок. Башка макал чыгарса деле болор эми. Айтып көрүңүзчү. Айтып көрүңүз, өзүңүз чыгарып айтып көрүңүз да. Эмнеге болбойт? Чачы тазбаш болсо да, президенттин баласы той берсин. Бул жаңылмаш болуп калды го дегенди. Жакшы. Дагы вариантыңыз барбы? Негизи мына чачы жок киши дейт, Анан тарак турат жанында. Бул аябай эле элдерге сиңимдүү макал. Ооба. Көп киши билет. Мен билбейт экенмин. Анда туура жообун көрөлү. Туура жооп. Мына тарас тас тараңгыча той таркайт деген макал. Билбейм, билбейт экен. Кудай сактаа. Анда экинчисине. Анда кийинки макалды көрөлү. Кийинки макал. Дом дейт, дом. Макул аны кыргызча которуп калып, үй деп которуп калып, биякта чач. Жатат. Бул негизи өтө эле элдердин көптөрү билет. Ооба. Бардыгы эле. Ооба. Сиз дагы билесиз. Сиздин дарегиңизге да айтылып калышы мүмкүн бул макал. Ооба, бул кыздарга аябай тийиштүү. Мага үйдө көп айтат. Кыз үйдө кыл жатпайт да. Дал өзү. Туп-туура. Азаматсыз, туура жообун көрөлү. Кызды үйдө кыл жатпайт дейт. Азаматсыз уланталы. Билгиси. Мага да көп айтылат дегенде билип кетти окшойт. Ооба, бул кайсы макал?
Бул деле элдин баары билет. Кынажын көзүн сүзбөсө, Аха. бука жөйүн үзбек беле. Жөн үзбек деле. Жол берели мына кунажын сөзүн сүзбөсө деди, ха? Көзүн сүзбөсө бука жибин үзбек. Азаматсыз, ооба туура жооп. Уланталы. Бул. Бул кандай деп ойлойсуз? Жаз жарыш, көз күрөш. Билет экенсиз да макалда. Улантабыз. Муну кандай деп ойлойсуз? Бешиктеги баланын бек болорун ким билет? Деп ойлойсуз. Көрөлү жообун. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет? Эзи бир эле макал таппай калды. Ооба, бирок ага өзгөчө жооп болду. Ооба, берүүбүздүн коногу көк асман деп та түшүндүрсөк болот, же болбосо тагыраак айтканда Азур. Азыркы суроолорубуз бат-баттан окулмакчы. Сиз ага кыска нуска жооп беришиңиз керек. Ооба, жок, же болбосо бир жообун тандайсыз. Блиц суроолор. Түшүнүктүү баары. Эч нерсе түшпөйт, эч нерсе чочутпайт. Оюңузду бир жерде чогултуп жооп бере бересиз. Коркпой эле койсоңуз болот. Баштайлы кандай? Мактанчаксызбы? Жок. Парашюттан секирип көрдүңүз беле? Көп суммада акча жоготтуңуз беле? Жок. Өзүңүздүн фигураңызды идеалдуу деп эсептейсизби? Ооба. Атырды ашыкча куюнуп алган учур болду беле? Жок. Кызганчаксызбы? Ооба. Жол эрежесин бузуп, майы кызматкерлеринен качкансызбы? Ооба. Катуу тоюп алып, кыйналган учур болгонбу? Ооба. Көзүм жакпайт дегендер болду беле? Жок. Көп таарынасызбы? Жок. Лайктын саны азайса, Маанайыңыз түшөбү? Жок. Драма же комедия? Комедия. Сагыз чайнаганда үйлөгөндү жакшы көрөсүзбү? Жок. Тандыргандан жапканды билесизби? Жок. Тазике жуунгансызбы? Ооба. Экөөдөн таттуу уурдадыңыз беле? Жок. Сулуумун деп мактанасызбы? Жок. Башка мамлекеттин жараны болсом деп кыялданасызбы? Жок. Бум шоу же биздин шоу? Биздин шоу. Биздин шоунун аты Бум шоу. Бум шоу. Бум шоу. Бум шоу. Жашоодогу ураныңыз? Жашоодогу уранымбы? 7 жол жыгылсаң да 7 жол тур. Ооба, бул Азурдун жаңы макалы. Азурдан сиздер үчүн өзгөчө макал болду окшойт. Ар дайым жыгылсак дагы турганды билели, алдыга карай кадам таштайлы. Биз дагы эфирибизди алдыга карай улантабыз. Эмир, билесиңби, Азур негизи эркек мүнөзмүн дегени мененчи, биздин жаны жок жыланыбыздан, жүргөнүшүбүздөн ушундай коркуп, катуу кыйкыртуу. Бирок биздин оюнубузга кезек келгенде ал жерде ошол эле жаныбардан, коёндон, тоокту ушунчалык катуу кармап, Муунтуп. ооба, кайра өзүнүн коркпогонун эркек мүнөз экенин далилдеп кетти окшойт. Азаматсыз. Ийгилик каалайбыз. Дечи. Мындай турабыз. Ой, түшүндүм. Аха. Ооба. Ошону айт, Охо. Коюндум болсо. Коёнго раз деген. Сен ошентип койгула. Сен ошентип кет. Айттым. Кийин